Газадағы соғыш башталғанына 7 айдан ашуын уақыт өтіп, Ирландия, Норвегия жана Испания эмки аптадан тағырағы 28 майдан тарта Палестина мамлекетін расми түрдө тааный турганын жарыялашты. Биз Палестина мамлекетин таануу учуру жакындап калганын айттык эле. Ошол учур келди. Алардын мындай кадамын Палестинанын тышкы иштер министри, Палестинанын боштондук уюму жана Хамас тобу жылуу кабыл алышты. Дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр Палестина мамлекетин түзүүнү колдосок, Израиль менен Палестинанын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү алдыга жылмак дешет. Израилдин реакциясы кандай? Учурда Израиль, Норвегия, Ирландия жана Испаниядагы элчилерин чакыртты. Беньямин Нетаньяху эки мамлекет чечимин колдобойт. Палестина өлкөсүн канча өлкө тааныган? Буга чейин Бириккен Улуттар уюмуна мүчө 193 мамлекеттин 143-ü Палестинаны өз алдынча мамлекет деп тааныган. Арасында Кыргызстан да бар. Бишкек Палестинаны мамлекет катары 1995-жылы тааныган. Ал эми АКШ жана Британия Палестин мамлекетин расмий түрдө тааныбайт. Учурдагы Израиль өкмөтү болсо Иордан дарыясынын батыш жээгинде жана Газада Палестин мамлекетин түзүүгө каршы болуп келет.